Баткен облусунда жылда жаз айларында туристтерди чакыруу максатында түрдүү эл аралык фестивалдар өтүп, анда кошуна өлкө Өзбекстандын жарандары сыйлуу конок болушат. Бул иретте Баткен шаарында өткөн Өрүк гүлү фестивалына Өзбекстандын Сох, Рыштан райондорунан коноктор келген. Баткен район өзүңөр барыңар тең билесиңер, ушу бизде өрүк зарлуу регион болуп эсептелет жана Кыргызстаныбызга даңк болгон Айгүл гүлүнүн гүлдөшү мезгилинде бул фестиваль туш келет. Негизги максатыбыз биринчиден өзүбүздүн районубузду эл арасында мындай тааныштыруу, өзүбүздүн регионубуздун өзгөчөлүгү менен. Ошол эле учурда Өзбекстанга Баткен облусунан барган туристтердин саны өсүүдө. Кошуна өлкөнүн тарыхый жайлары, улуттук кол өнөрчүлүгү Баткенден барган саякатчыларды өзүнө тартат. Айтсак, жибектен жасалган хан атлас, атрас кездемелери, баалуу килемдери 100 жыл мурун кандай токулса, азырда технологиясы өзгөрбөй, ошол бойдон сакталып калган. Бул материал ала бакмал болот. Бул жибектен жасалган бакмал кеземе, жалаң кол мээнети менен жасалат. Бул кеземелер кымбат болгондуктан жалаң Туркияга сатылат. Кол мехнаты менен Туристтерди өзүнө тарткан Фергана облусу Өзбекстандын эң чоң аймактарынын бири. Ошондой эле Баткен облусу менен чектешип, саякаттоого ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Андыктан Баткендин тургундары көп акча коротпой, кошуна өлкөнүн кооз жерлерин көрүп келсе болот. 2024-yıl yakuniga kadar 2024-жылы Кыргызстандан бизге 123 миңден ашуун адам келген. Алардын 50% ден соолук туризми боюнча келип, Ферганадагы санаторияларда эс алып кетишкен. Turizmni tanlab, ya'ni bizi sanatoriyalarimizda, juda ham so'lim go'shalarimizda dam olib va davolanib ketishyapti. Белгилеп өтсөк, эки өлкөнүн президенттери кол койгон келишимге ылайык маданий, экономикалык, соода-саттык жана туризм жаатында кызматташуу боюнча Фергана облусу менен Баткен облусунун ортосунда комплекстүү программа иштелип чыгып, жол картасы түзүлгөн. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.